Дыйкандардын бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрү боюнча сиздерге толук маалымат берилет. Бүгүн Сузак райондук мамлекеттик администрациясында дыйкандар үчүн окутуу семинар өттү. Аны Бай дыйкан айыл чарбасын колдоо борбору уюштуруп, райондун дыйкандары келишти. Анда жердин асылдуулугун көтөрүү, үрөндөрдүн сапаттуулугуна көңүл буруу, өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоо багытындагы сөздөр агрономдор тарабынан айтылды. Дыйкандарыбыз биринчиден сапаттуу үйрөнгө баягы кымбатыраак болгон үчүн анча көңүл бурбай атат, бирок түшүнгөн дыйкандар жылдан жылга көбөйүп кетип атат. Бул маселе акырындап чечилет. Сөзсүз түрдө дыйкандарыбыздын кызыгуусу ошо сапаттуу үйрөнгө бурулат. Анан эң негизгиси азык затты биздин дыйкандар азоттук жесемиштер менен гана азыктандырып жүргөн. Биздин семинарлардан кийин, биздин консультациялардан кийин комплекстүү колдонгонго жерсемиктерди, азот, фосфор, калий семирткичтерин комплекстүү колдонгонго дыйкандар өтүп, түшүмдүүлүгү жогорулаганын көргөндөн кийин ошол дыйканчылыкта кандай иштеш экенин дыйкандар түшүнүп алды. Аталган район агрардык аймак болуп эсептелгендиктен жашоочулар жашылча жемиштерди, даан эгиндерин өстүрүп келет. Алардын көпчүлүгү өсүмдүктөрдү өстүрүүдөгү эрежелерге көңүл бурбайт. Ошондуктан түшүмдүн төмөн болушу келип чыгууда. Ал эми бүгүнкү өткөрүлгөн семинар дыйкандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болду. Бул семинарда бүгүнкү күндө өтө чоң жардам деп эсептейм болуп аткан нерсени. Элдин көпчүлүгү азыркы өстүрүп аткан дыйкандардын эгиндерине эмнелерди пайдаланып беришти, дары-дармектерди билбейт, минералдык жер семирткичтерди. Мына ошолорду ачыкка чыгарып атат. Анан жаңы сортторду алып келип түшүмдүүлүгүнүн жогору экендигин такта бизге түшүндүрүп атат. Өткөн жылы проба кылып эккенбиз деди. Мына 15-17 тоннага чейин алдык деди. Бул өтө чоң ийгилик. Быйылкы жылы биз дагы ошол нерселерди угуп, ошол жүгөрү өстүрүүдө ошолорду эгебиз деп атабыз. Быйылкы жылы Бай дыйкан айыл чарбасын колдоо борбору жүгөрүнү экспорттоону колго алган. Андан сырткары түшүмдүүлүгү жогору болгон жүгөрүнүн үрөндөрүн алып келишип, дыйкандарга кеңири жайылтып жатышат. Мындан улам аны сатуу жагындагы өздөрү уюштуруп беришмекчи. Өзүнүн негизи основной тематика боюнча бул жүгөрү. Жүгөрү өстүрүшү, жүгөрү реализациясы. Биз быйыл биздин компания экспорттук договор түзүлгөн Өзбекстан менен жылына 50 000 тоннага ошол берги адистерди алып келип, ошол дыйкандарга маалымат берип, жүгөрү деп өстөргүлө, биз каласыңар, сатайын десеңер, биз деле ала беребиз. Ошол экспорт кылып Өзбекстанга ташыйбыз. Чындыгында ар бир тармактын өз айдысы болсо жумуш алдыга жылат. Демек дыйкандар агрономдор тарабынан айтылган кеңештерди угуу менен мол түшүм алууга жетише алышат. Ильяс Турдубай уулу, Жанызак Нурдавлет уулу, Сузак району.